Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Президент Садыр Жапаров 2023-2025 жылдарга Кыргыз Республикасында кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн мамлекеттик стратегиясын бекитүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын максаты мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматта коомго ак ниет кызмат кылууга, мамлекеттик максаттарын, милдеттерин жана функцияларын сапаттуу аткарууга багытталган эффективдүү кесипкөй кадрдык аппараттар түзүү болуп саналат. Жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу натыйжалуулугун жогорулатуу, кесипкөй мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын туруктуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январындагы жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгына ылайык төмөнкүлөр бекитилди. 2023-2025 жылдарга Кыргыз Республикасында кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн мамлекеттик стратегиясы. 2023-2025 жылдарга Кыргыз Республикасынын кадрлардын өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн мамлекеттик стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы. Жалал Абад облусунда Чычкан чек ара постунда гашиш баңгизатын ташыган аял кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 283 беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында өзгөчө ири өлчөмдүү баңги каражаттарын психотроптук заттардан жана алардын аналогдорун сатуу, мыйзамсыз даярдоо. Жалал Абад облусунун Чычкан постунда Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Ыкчам маалымат боюнча унаада баңги заттарды ташыган жүргүнчү болгон. Унааны текшерүүдө ичинде ширеңке түрүндөгү кучкул жашыл түстөгү өзгөчө жыты бар, кыры кесилген 51 даана баңгизатка окшош зат табылып алынган. Анын жалпы салмагы 615 граммды түзгөн. Экспертизанын кортусунда ылайык алынган зат гашиш болуп чыккан. Кармалган жаран 1976 жылы туулган, Токтогул районунун тургуну экени аныкталган. Азыркы учурунда кармалган жаран Ош шаарынын төргө абалына киргизип, бул кылмыш ишине тиешеси бар адамдарын аныктоо боюнча мындан ары иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Контрабандалык тамекинин партиясы кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык УКМК тарабынан контрабандалык тамеки буюмдарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын натыйжасында ошондой эле Кыргыз Республикасына башка өлкөлөрдөн көмүскө ташылып жатканын, импорттун өсүү тенденциясын эске алуу менен жеке адамдардын контрабандалык иш-аракеттери аныкталды. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 239 беренесин милдеттүү түрдө акциз салынуучу продукциясынын акциздик маркасын өндүрүү негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган кылмыштын негизинде УКМК кызматкерлери тарабынан контрабандалык жол менен өлкө аймагынын ички рыногуна сатуу үчүн ташылып келинген тамекилердин партиясы кармалды. Белгилей кетсек, аталган адамдар Кыргызстандын рыногуна сатылып жаткан тамекилерди бюджетке тиешелүү төлөмдөрдү төлөбөстөн узак убакыт бою аткезчилик жол менен ташып келип жүргөнү аныкталган. Кармалган продукциянын суммасы 288 000 кутудан ашык тамекини түздү. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында келтирилген зыяндын көлөмүн, ошондой эле бул мыйзамсыз ишке катышкан тараптардын аныктоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Түркиядагы жер титирөөдөн мышык кыргызстандык Жаңыл Токоеванын өмүрүн сактап калды. Кыргызстандык кыз Түркиянын Кахраманмараш шаарында 5 жылдан бери жашайт. Негизи эле бул аймакта жер титирөө дайыма болуп турат, бирок буга чейинкилер 4-5 балга эле жетчү. Ошондуктан мындай жер титирөөлөргө биз көңүл бурбай калганбыз. Былтыр көчөдөн таап алган мышыгым бар. Ал негизи зилзаланын алдын ала сезет. 6 февралда таңгамал саат 4:10 мышыгым баладай болуп катуу ыйлап баштады. Үйдө өзүнө жер таппай чуркап токтобой койду. Мен дароо кийинип, мышыгымдын телефон капчыгымды алып, дароо көчөгө чыктым. Чыгып баратып, кошуналарымдын эшигин каккылап ойготконго аракет кылдым. Көчөгө чыкканда эле дароо жер титирей баштады. Көз алдымда үйлөр кулап түштү, дароо алыстап качты. Үйлөр кишилердин үстүнө кулап жатты. Алысыраак жерге качканга аракет кылдым деп билдирет ал. Учурда ал шаардын четиндеги гидроэлектростанция имаратында экенин айтылат. Эскерте кетсек, 6 февралда таңга жук Түркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү очогунда 7,6 балга жеткен. Учурда Түркиядагы табият кырсыгынан каза болгондор 5894, ал эми жабыркагандар 34 810 адамга жеткенин айтылууда.
Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Гульнара Батырова Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садыкдаган менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Батырова өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги жер титирөөдөн жабыркагандарга медициналык дары-дармек жана медициналык буюмдар жактан жардам көрсөтүүгө даяр экенин белгиледи. Түркиядагы көп сандаган адам курмандыктарына алып келген ири табигый кырсык ар бирибиздин жүрөгүбүздүн тили өттү. Кыргызстандын медициналык кызматкерлери жаратылыш кырсыгынын кесепеттеринен каза болгон жарандар үчүн Бордош түрк эли менен бирге чын жүрөктөн аза күтүшөт. Медициналык жардам керек болсо, кыргыз тараптан дарыгерлер тобу түзүлүп, алардын Түркиянын жабыркаган аймактарына жөнөтүүгө даярбыз, деди министр. Бүгүн 8 февралга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 9 миллиард 51 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциясынын ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 171 куб метрди түзсө, суунун керектөө секундасына 615 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөөчүлөрдүн электр энергиясын сарамжалуу пайдаланууга чакырат. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.